түз жерлерибиздин бардыгын жалаң мүрзөгө эстеликтерди коюп 200 жыл, 300 жыл ошону пайдаланбай жата беребиз да. 80ден ашык 100гө жакын жаштарыбыз кезекте турат дейт үйдө. Кийинки муунду, мамлекеттин кийинки тагдырын да ойлошубуз керек. Тетиги жолдон өйдө карай, мына ушул жер. Илгери мүрзө болгон. Билесизби? Илгери мына тетиги үйгө чейин мүрзө болгон ушул жер. Кийин Союз тарагандан кийин, анан кийин мына үйлөр түшүп кетти. Бул жерде бир дагы бир мындай эстелик болгон эмес, мындай дөң гана болуп, баягы илгеркиче койгон да. Баягы шарият менен коюп эле кете берген. Мына азыр да ошол дөңдөрү турат, мына тетиги дөңдөр турбайбы дөң. Бияктагы дөңдөр. Ушул жер мүрзө. Мына азыр үйлөр салынып, агорот болуп, кадимкидей колдонула баштады. Мисалы мына менин чоң эне, чоң атамдын сөөгү ушул жерде жатат. 80-нчи жылдардын аяк жагында каза болушкан. Анан биз мына атамдын бир тууган инеси Жумакадыр болот. Эркектен 2 бир тууган болчу. Ушу Байкем экөөбүз келип, ошо атама да энеме дагы эстелик тургузганбыз, туурабы? Биз дагы мына ушул сыяктуу эле мындай кылып туруп, таштардан чектирип, жаздырып, анан тегерегинин баарын темир менен карматып, решетка менен. Ошондой болгонбуз. Анан 90-жылдын аяк чеңдеринде атам Меккеге барып келди. Өзү өмүр бою молдочулук кылган эле киши, бирок ошол ушундай кылбаш керек дегенди а киши деле билбесе керек. Убагында бизге айткан эмес. Кийин 90-жылдын аягында Меккеге барып келгенден кийин эле анан кийин айтты, шарият боюнча мындай болбойт экен. Отко күйгөн баягындай цемент колдонгон, темир колдонгон, ушул болбойт. Арбак өзү кыйналат экен. Ушундай мен уже угуп келдим деп анан кийин ошондон талкалап, ушул жерде таптаза кылып, жок кылып туруп анан алып койгон. Ошондо ушул айылдагы элдерибиз эле айткан. Ой, бу ата-энесинин түр мүрзөсүн талкалап эмне деген депчи. Бирок кийин улам убакыт өткөн сайын эл дагы түшүнөт экен. Анан кийин бара-бара билимдүү боло баштайт экен бу дин тармагынан. Азыр көпчүлүк койбой калды. Бирок баары бир деле коюп аткандар бар. Коюп аткандар бар. Кээ бирөөнө ай койбо андай не кыласың десе намыстанат да. Мен тигил кошунаман, неге кеммин болбосо баланчанын баласы коюп атса мен кантип койбоймун дегендей кылып, куру намыстык кылып да мисалы. Уулум жата Дастан. Мен баягы 2019-жылы камакта жатканда көз өтүп кетти. Мына бул жерге дагы эч кандай эстелик койбодук. Таштан, бетондон, темирден кылбадык. Жөн гана мен жыгачтан сайып атын жазып койдум элем, жылдарын жазып анан баягы күнгө күйүп аябай эме болуп кеткен экен, ошону жаңылап алып келип сайып коелу деп элем. Туугандарым чалып калды, мен уже чыккан атам, бияка чыгып топурак салып узатканга акыркы сапарга деп. Айтып калышты, 3 мал, бодо мал даярдап койдук, жетеби деп. Мен телефондон дароо айттым. Тоок сойбойсуң аты. 3 малың карап эметип агыт үйгө эле бар. Сойбойсуң. Ой, кой, Бишкектен бери келгендер ачка болот, анан сөз кылып кетет дейт. Сөз кылса мени сөз кылсын. Мен диги той берип аткан жокмун, мен аза күтүп атам. Мени сөз кылат, переживай этпей. Вообще даже кан чыгарбагыла, борсок жасабагыла деп. Ошентип эле келдик, мына 5000ден ашык киши келди. Эч кимиси бир сөз кылбай эле туура түшүнүп кайра эң сонун экен, ай жакшы экен ушундай деп. Диги үй ээси аза күтүп атса анан биз тамак ичип отурганыбыз чындап эле мындай ыңгайсыз болот экен. Бул жакшы турбайбы? Келесиң, Кураныңды окуйсуң, топурагың саласың, Куран окуйсуң, кайра кетесиң. Жакшына кетип калат экенсиң деп. Эми илгерки заман жок да, 3 күндө бир жумалап жол жүрүп келгидейчи, анда болсо макул, анда мал союп, нанын жасап берсең болот деген. Азыр Бишкектен бери 4 саатта келесиң, 4 саатта кетип каласың. 8 саатта эч ким өлүп кетпейт ачкан. Республика боюнча мисалы 2000ден ашыгыраак айылыбыз бар болсо, ар бир айылда проблема. Мына сен губернатор катары билесиң да, мына бүгүн эле азыр бизде 80ден ашык 100гө жакын жаштарыбыз кезекте турат дейт үйдө. Үй бер, балабызга келинимди бөлөм, баламды бөлөм депчи. Бул бир эле кең суда эмес, бүтүн республика боюнча бар. Ар бир кыдырган жакка барганда сөзсүз түрдө жер сурайт. Жер бөлүп бергиле. Эгерде биз азыр жерлердин баарын бөлүп бере берсек, 50 жылдан кийин элибиз ачка калат. Мына түз жерибизди 6% түз жерибиз бар. Мына ошонун ичине ошо шаарларыбыз, айылдарыбыз кирет. Анан мындай республика боюнча алганда көп мүрзөлөр. Ошон үчүн биз баягы шарият боюнча 25 жыл акыркы сөök коюлгандан кийин 25 жылдан кийин бул проблеманы чечиш үчүн биз айылдардын тегерегинен жерлерди бербешибиз керек. Мисалы айдоо жери калды да, башка жер калган жок да. Жалаң айдоо иштетиле турган, түшүм бере турган жерлер калды. Биз ошол жерлерди бербей сактап калыштын айласы менен анан кийин жана мамлекеттик ипотекалык компанияны ишин алдыга жылдырып, ар бир райондун борборуна, ар бир кичи шаарларыбызга,
Анан 7 областтын борборуна, Бишкек, Ошко, андан сырткары ушундай айылдуу жерлерге деле эгерде 5 кабаттуу үйлөр салынгандай бир мүмкүнчүлүк болсо, жерлер болсо, ошону өйдө карай өстүрөлү деп атабыз. Мындай капталды көздөй эмес, өйдө карай өстүрүп, жерлерди экономить этишибиз керек да.